Учурда биз Талас районунун Каракол аймагында турабыз. Бул жердин жергиликтүү жашоочулары бизди атайын маалымат жыйын үчүн чакырышкан. Элдин эң биринчи көйгөйү бул тоолуу аймак болгондуктан баардыгы мал менен алектенет. Мынакей жаш кезинен баштап 40 жылдап тоодо мал баккан тургундарды көрсөк болот. Ошончо баягы мээнетинин аркасынан тапкан малды бир күндө үйүрлөп жоготкон учурлар акыркы 5 жылда өсүп кеткен. Ынтымақ ақсақалдар қауымының төрағасымын. Құрматтуу Камчыбек Ташиев, ишке кайрыларым себеби бул жерде канча деген жылдан бери көп малдар уурдалып атат. Үйүрү менен жылкылар кетип атат, үйүрү менен уйлар кетип атат. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Бирок эч кандай үрөлтөк болбой атат. Мен сизден суранарым, өтүнөрүм аксакал катары. Ушул айылга келип, биздин көйгөй маселени уксаңыз, мал дагы бир четинен жоголуп, экинчи коррупция, бюджет боюнча коррупциялар өтө көп болуп атат. Кайрылбаган жерибиз калган жок, бирок эч кандай результат болбой атат. Мына бүгүн ушу телевидение аркылуу сизге кайрылып атабыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүң болбосо, мен аксакалдарды алып ушу өзүңүзгө барууга туура келип атат. Себеп дегенде фермерлердин баары канча деген малды жоготуп, бир эмес экиден үч жолу үйүрү менен алдырып атат. Анан энди биякта бийликтер укпаса айлап өзүңүзгө кайрылабыз. Ушу биздин суроо талабыбызды өзүңүз көзүңүз менен келип берди көрүп, ушунча малдын жоголгонун өзүңүз көрүп, коррупция кандай экенин биз сизге показания берет элек. Ушуну кабыл алыңыз. Мен ушул айылдын тургуну Абылай Максат Жолдошевич. Ушул биздин айылдан жоголгон 4-5 жылдын ичинде жоголгон малдын, кара малдын саны 279 болду. Ушул эртеңки күнү ар бирибиздин башыбызга келет деген коркунуч менен бул интервьюну берип атам. Эртең менин малым да жоголушу мүмкүн. Ошол малдардын ичинен бирөөнүн да дайыны жок болот. Себеби улуу күчтүү, менин оюмча. Улуу күчтүү болгондо дагы улуунун жооп бербейм деген бир эмеси барбы деп ойлойм да мен. Анткени илгери эле болуп келген урук. Бирден экиден топостор да уурдалып атат. Бирок мынагу үйүрү менен оптом уурдагандан кийин булар соо адамдар эмес деп ойлойм да. Еще дайыны да чыкпай атат булар. Эч кандай жер соруп кеткендей. Ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Анан не дейин, жалпы элге бир эле каалоосу ошол. Бул эмне токтобойт деген үмүт бар, эмне токтобойт бул. Бул муну менен жүрүп отурсачы. Анан жалпы элдин баарынын арасында сөз болуп атат. Бул берден болбойт, бул чечилбейт, жогору жака кайрылыш керек болуп атат. Жогоруда айтканда ушу биздин үмүтүбүз президент Камчыбек Кыдыршаевич өзү келип ушу иштин башын көзөмөлгө албаса, бул токтобойт деген ойдобуз. Мен Малабек Сөнбек 2023 жылы 32 баш малды май айында уурдап жүрдүм. Мал майдын 31-бiri июнда же 31-inde. Анан быйыл 15 баш дагы жылкыны уурдаттым. Алардын баарын эле эсептей берсек 80 болуп кетти го дейм. 80-90 болуп калды жалпысы. Анан ушу малды балдарга, неберелерге ошолордун баарын энчилеп койгон мал болсун, ошолордун балдар неберелерин энчилешип мал кылып жүрүшкөн. Анан уурунду алабыз, эми кармап бербесе айла жок болот. Кечиресиз, баягы бул мурдатан келген уурулук иштерби же жакында эле башталдыбы? Анан кийин баягы өзүңүздөрдүн малчылардын шалакылыгынан кеткен жокпу? Кечиресиз, баягы карабай коюп, малчы албай, кайтарбай дегендейчи? Жок, мурундагы ууруу жок болчу. Аш эле кетси бара фермердин баары билет, 5 эле жыл болду бул уурулук күчөп кеткенде. 5 жыл ушунча күчөп кетти. Канча мал дедик, ким айтып атыр эле? Жакпек Марис 2023 жылдын 8 октябрынан 9-уна караган түнү 6 баш жылкынды жоготуп отурам. Ошол жылкынын дайыны жок. Органдарга кайрылганбыз. Органдар иштешип атат. Алигече дайыны чыкпайт. Буга чейин 279 баш биздин айылдан 279 баш одомал жоголгон. Алардын да дайыны жок. Дайыны чыкпайт.
ошол улуу урматтуу президент Камчыбек Ташиевке кайрылуу жазайлы деп чечтик. Сиздер өз көзөмөлүңүздөргө карап берип коюңуздар өтүнөбүз. Кайыл өкмөткө катталуу бүт чиптелген, баары эметилген. Болгону меники былтыркы гана тайлардын чиптелбеген, ошол тайлар жоголуп атат. Алты тай жоголуп атат меники. Калган жылкылардын баары текшеп жоголуп. Экөөсү жоголду. Дүйшөнбек аксакал экөөсү бир түндө жоголуп атат.